Ата мекендик өндүрүштү өнүктүрүү максатында мамлекет орто жана чакан ишкерлик менен алектенгендерге колдоо көрсөтүп келет. Алар өз кезегинде казынага тиешелүү салык төлөп элди жумуш менен камсыздайт. Сокулук районунун Шопоков шаарында жайгашкан Golden Drinks заводу ширенин түрлөрүн жана башка суусундуктарды чыгарат. Немецкий, анан европейский стандарттар менен келинген, бүт нержавеющий стальдан, бүт автоматизирован, 4-5 эле адам иштейт линияда. Казакстанга чыгып атат, былтыр Россияга чейин чыгып атабыз. Жаңы Евразия шериктеш мамлекеттерге жаңы эме түзүп иштеп чыгып башташты. 90% эмеде жергиликтүү Сокулук аймагынан иштешет. Шаардан да бар специалисттер. Жылына жаңы бүтүргөн чоң окуу жайды бүткөн балдар да келип иштешет. Бирок көбүнчө 90% ушул Сокулук аймагынан келип иштешет. Заводдо иштегендердин 90% жергиликтүү тургундар. Өндүрүлгөн продукция жергиликтүү рынокко жана коңшу мамлекеттерге жөнөтүлөт. Өндүрүш акыркы үлгүдөгү заманбап техникалар менен жабдылып, жумуштун көбү автоматташтырылган. Биздин жумуш, мен биякта лаборант отко болуп иштейм, отдел технического контроля деп коет. Биз продукцияны чыккандан баштап ушу аягына чейин даяр болуп складка кеткенге чейин качествосын, ичин тышын баарысын карап көзөмөлдөп турабыз. Сокулук районундагы Орок орто мектебине коррупция менен күрөштөн түшкөн акчага 500 орундуу кошумча корпус курулууда. Аталган мектептин имараты негизинен 320 орунга ылайыкталган. Бирок бүгүнкү күндө 2800 окуучу 4 нөөмөттө билим алууга мажбур. Кошумча корпустун курулушу аяктаса, имарат тартыштыгы чечилет дешет мектеп жамааты. Жаңы мектеп салынып жатат. Аябагандай кубанычта болуп жатабыз. Эгерде ушул мектеп бүтүп калчу болсо, биздин мектептин келечеги мындан дагы өнүкмөкчү деп ойлойбуз. Бирок ушундай кичинекейлигине карабастан дагы биздин мектепте бардык шарттар каралган. Бүгүнкү санариптик негизге жооп берген, талапка жооп берген бардык класс комплекттер, технологияларыбыз бар, интерактивдүү доскаларыбыз менен проектор, телевизор, ноутбуктар менен бүгүнкү кыскасын айтканда жаңы технологиялар менен билим берүүгө биздин коллектив мугалимдер жамааты кызуу эмгектенип жатабыз. Аталган райондун Орок айылында мектеп курулуп жатса, Маловодный айылында элдер таза суу менен камсыз болушкан. Аймактарды өнүктүрүүгө багытталган жылдары Арис долбоорунун негизинде таза суу системасы оңдолуп, муниципалдык ишкана түзүлгөн. Учурда суу атайын жабдыктын жардам менен тазаланып элге барууда. Азыркы кезде айыл 100% таза суу менен камсыз болду. Азыркы биз турган жерибиз ушу водозаборный станциянын бактерицидный установка деп белгиленген. Ошол бактерицидный установканын артында турат. Суу тазаланып насос аркылуу жиберилип, андан кийин установка бар, мынакей 8 лампа бар. 8 лампадан өтүп таза суу тазаланып элге берилип атат. Анан могу таза суу деп келгенден бери азыр бүт көчөбүздүн баарына жакшынакай чыкты, үйлөрүбүзгө чейин киргиздик. Ысык суубуз да бар, таза суубуз да бар. Кудайдын бергени деп элебейт. Асманды карап, ушуну бизге ким алып келип берди деп Кудайга тилек айтып отурабыз, балдарым. Благодарны тем, кто придумал эту воду чистую. Наконец-то будем пить. Ни болото, ничего, а будет чистая вода. Жители очень благодарны. Аталган райондо аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылында билим берүү, өндүрүш, инфраструктураны жакшыртуу, инвестиция тартуу тармагында бир катар иштер аткарылды. Ал аракеттер быйылдагы артыкчылыктуу багыт катары улантылат. Автандил Бактыбеков, Жумой Исманалиев, СТВ, Сокулук району.